Мен тұрған көпірі Урал дайрасы Европа менен Азияны географиялық жақтан бөліп тұрады. Мен артында тегінде Азия деп жазылып тұрады. Көпірдің ар жағына өтсең Азия, ал эми бұл жағы албетте Европа. Біз бүгін мына ушул жерде жашаған кыргыздар тууралуу, мекендештерибиз тууралуу сөз кылабыз. Алгач биз келген шаар тууралуу кыскача. Оренбург шаары окшош аталыштагы облустун борбору. Россия Федерациясы менен Казакстан мамлекетинин чек арасына жакын жерде жайгашкан. Калкынын саны ушул жылдагы статистикалык маалыматтарда 560 миңден ашкандыгы маалым. 80% ашууну орустар болсо, андан сырткары татар, казак, украин жана башкырлар бар. Ал эми жалпысынан 120дан ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. Областың деңгээлинде губернатор өзү чакырып турат, ар бир улуттардын өкүлдөрүн Ассамблея народов Оренбуржа деген өзүнчө бир орган бар. Оренбургдун деңгээлинде иштейт. Ошол жерде бат-бат эле жыйын чогулуп, жыйын өткөрүп турабыз. Ал жерде Оренбургда жашап, эмгектенип жаткан ар бир улуттун өкүлдөрү менен пикир алышып, бир маселелерди талкуулап, бир проблемалар болсо ошолорду чечкенге мүмкүнчүлүк бар да. Ошондо сиздер кыргыз мигранттарынын өкүлү катары барасыздарбы же
ушул жерде жашаган жергиликтүү кыргыздардын атынан катышасыздарбы, кандай? Бул жерде ошо мындай кошмо статусубуз бар десек болот да. Биринчиден Оренбургда жашап, эмгектенип көп жылдан бери Россиянын жарандыгын алган кыргыздардын атынан дагы өзүбүздүн организациябыз бар, уюмубуз Автономия Кыргызов Оренбуржье деп коет. Андан тышкары именно убактылуу келип эмгектенип жүргөн биздин эмгек мигранттардын дагы өкүлү катары бул жерде биз представлять этебиз да өзүбүзчү. Эми шаардын тарыхы тууралуу дагы кыскача. Оренбург 18-кылымда алгач кербендер үчүн станция катары негизделип, убакыттын өтүшү менен ири шаарга айланды. Башкы себеби албетте Урал дайрасы, империя, андан кийинки советтик мезгилдеги имараттар дагы көп. Архитектура менен тарыхка өзгөчө мамиле кылган Оренбургдун тургундарынан биз деле үлгү алсак ашыкчы болбос. Мында тарыхый имараттар жайгашкан көчөлөрдөн транспорттун жүрүүсүнө тыюу салынган. Ошол эле учурда бардык эски имараттар жыл сайын кезек менен реконструкцияланат. Натыйжада мынтип Урал дайрасынын боюндагы район эски шаар статусун гана эмес, 100 жыл мурдагы көрүнүшүн дагы сактап калды. Айтор шаар тууралуу кызыктар азырынча ушулар. 20-кылымдын башында мында кыргыздын алгачкы интеллигенциясынын мыктылары Ишаналы Арбаев билим алса, кийин 30-жылдардын экинчи жарымында Жусуп Абдрахманов иштеген тура. Алар тууралуу сөз албетте башка көрсөтүүдө болмокчу. Азыр болсо кайрадан бүгүнкү күндөргө келсек. Кыскача биздин диаспоранын, биздин уюмдун тарыхын айтып кетсек, 2003-жылы Россияны жалпы эле Россияда алардын алгачкы расмий түрдө катталып иштеп баштаган уюмдардын бири деп мактанып кетсек болот. Анткени 2003-жылы биз уставды кабыл алып, документтерди каттоодон өткөрүп, Кыргызско культурно-правовой центр деп ачылган. Ошондон бери иштеп келип, өзүнүн бир нугуна түшүп, 2009-жылы өзүбүздүн организациябызды кайрадан реорганизация кылып, мындай кичине өзгөртүүлөр киргизип, улуттук кыргыз мекендеш автономиясы деген статус алып, ошол учурдан бери биздин уюм расмий түрдө иштеп келатат. Биздин уюмубуздун өзүнүн мындай кандай десем, башкарчы органы бар, правлениясы бар, андан тышкары төрөгабыз бар. Ошого баш ийип, жана уставдын негизинде ар кандай иш-чараларды алып барып, азыркы маалда иштеп келатабыз. Сиздерде ошол правленияңыздарда канча киши бар? Аларды кандай талаптар менен мындай тандап алгансыздар? Биринчиден правлениябызда жалпы структураны айтып кетсек 15 мүчөсү бар. Биздин правлениянын ар бир тубанын, Кыргызстандын ар бир областынын өкүлү, андан тышкары төраганын 2 орун басары, совет аксакалов деп коет, аксакалдар кеңеши, спорт комитети, жаштар комитетинин өкүлү, андан тышкары айымдар женсоветтин өкүлчүлүгү иштейт. Дагы бир кызыктуу маалымат. Оренбургда жашаган ар бир кыргызда ушул сүрөт бар. Шаарга алгачкылардан болуп келип, атайын уюм түзүп, иш алып барган эл жакшылары. Алар Оренбургдагы биринчи кыргыз диаспорасы. Бул жерде көбүнчө алектенген сода менен алектенебиз. Кыргызстандан ушул өздөрүнүн тууган тааныштар аркылуу келишип, ушул жерде жумуш кылып иштеп атышат баары. Алды келген адамдар уже 20 жылга жакындап калды. Башында азыр эми азайып барган сайын уже азайып атат. Мурда бир 1000ден ашык кыргыз болчу экен да, азыр бир 300-400
тегерегинде кыргыздар калды. Ал дагы толукталып азайып турат. Бул жерде сезонго карап келип кетип турушат. Кышындасы уже азайып дайым ушул жерде жүргөндөр калышат. Анан ушу жаз келип, жай келгенде ушу кичине көбөйүшөт. Баса, соода тармагы демекчи. Кыргызстандан келген мигранттар эң көп эмгектенген базар. Сырткы көрүнүшүнөн аны соода борбору десек болот. Бирок өздөрү аны базар деп айтып көнүп калышкан. Себеби мурда анын ордунда жайма базардын болгондугу тура. Бир кездерде темир жолчулардын стадиону болгон аянтка соодагерлер милициянын айып салгандыгына карабай товарын жая салчу экен. Анткени ал Бишкектен барган поезд токточу вокзалга жакын болсо, ошол эле учурда кардарлар дагы көп келген жер. Кийин стадион башка жайга көчүп, ордуна мынтип заманбап базар курулган. Мына биздин мекендештер эң көп иштеген Локомотив соода борбору, аны өздөрү базар деп коюшат экен. Мында биздин ишкерлер үлгү алчу эң башкы нерсе мына автоунаа коюучу жай экен. Тагыраагы ошол соода борборунун биринчи кабаты бүтүндөй мындай унаалар турчу, кардарлардын, бул жерде иштегендердин унаалары турчу жай экен. Бул жер аябай салкын, ошол эле учурда аябай көп унаа батат экен. Караңыздарчы. Кыргызстандык ишкерлер үлгү алчу жагдай унаалар токтоочу жай гана эмес. Мында 4-кабатка чейин жеткирчүү лифти бар. Жайкысын муздатуучу, кышкысын жылытуучу техникалар иштейт. Биздин мекендештерибиздин басымдуу бөлүгү анын 3-кабатында. Бул жакта Оренбургда мен уже 4-жыл жүрөм. Иштегениме 4 жыл болду. Товар Турциянан дагы, Кытайдан дагы келет. Анан даярдаганыбыз бул клиенттер заказ кылганда ар бир метражды клиент канча метраж кылса ошонун баарын өлчөйбүз метрлепчи. Анан кийин краить этип, анан тигебиз. Клиенттер мен кайсы тилде сүйлөшөсүздөр? Орус тилинде. Кыргыздар, татарлар келсе? Кыргыздар, татарлар келсе алар аралаштырып сүйлөсө, түшүнсөк сүйлөйбүз, болсо көбүнчө орусча сүйлөйбүз. Ымдап сүйлөшкөн учур болобу? Ымдап сүйлөшкөндө өзүбүздүн эле өзүбүз менчи, допустим, кээ бир жерде метраж көп болуп калат, кээ бир жерде аз болуп калат, кээ бир жерде, допустим, свет туура келбей калат, ошол моменттерде гана. Мына бул орустардагы, татарларда мындай соодалашабы? Орустар, татарлар обязательно соодалашат, казактар обязательно соодалашат, а орустар деле азыр үйрөнүп калышты окшойт. Мурда анча эмес болчу. Бул товарлардын баары Бишкектен келет. Анан кийин өзү заказ кылып, цехтен прямой цех, фабрика, цех эмес, мурун цех болчу. Азыр фабрика 500-600 миң контингент фабрикада. Анан кийин казыркы фабриканын производствосу могул СНГ боюнча производство алдыңкы лидерлери. Даже могул кээ бир Россиянын брендовый илгери СССРдин убагында Красавчик да, школьный товар деген брендтер бар. Ошолор прямой Бишкекке барышып
оптом көп количество заказ кылып, бирок өздөрүнүн этикеткасы менен иштешип атат да. Форманы сен ким ойлоп тапты? Мындай костюм керек бизге деген Бул заказ бересиздер. бул формаларды кышында эле барып, ошо директор, фабриканын директору менен сүйлөшүп, ошол жердеги оптовый клиенттер келет, Россиянын булуң буручтарынан. Анан ошо арде менеджер бар, арде өздөрүнүн дизайнерлери бар. Ошолор менен сүйлөшүп отуруп, быйыл кандай форма, эмне өзгөрүлдү, жаңы талапта эмне керек, баягы жыл сайын жаштардын школьный формалары дагы ар кандай көз караштары өзгөрүп атпайбы? Ошого жараша планды биз жайкы планды кышында түзөбүз. Ошодон баштап туруп иштеп баштайбыз да. Кышында эмне сатасыздар? Иә. Кышында эмне сатасыздар? Кышында да Кышында деле ошол биздики бул костюмчу менен өзүбүздүн Кыргызстан деген биз Турцияда көптөрү баягы этикеткаларга Кыргызстан товарына Турция коюп же болбосо башка мамлекеттикин коюп сатышат. Биз жок деп туруп өзүбүздүн производствобузду, өзүбүздүн легкий промышленность Кыргызстандыкын атын чыгарып, даңазалап, чтобы кыргыздар ушундай жакшы тигип калыптыр да, ушундай качество экен деп туруп, азыр иштеп келип атат. Базарга келип туруп, Бишкектин товары бар бу деп, Кыргызстан. Аны көрсөтсөң ыраазы болуп кетишип атат көбү. Баса, мындагы кыргызстандык мигранттар саткан товардын басымдуу бөлүгү биздин өлкөдөн импорттолот. Демек, республикадагы миңдеген адамдарды жумуш менен камсыздаган тигүү тармагына салымы зор.